Балчы шаарынын Жусуп Абдрахманов көчөсүндө орнотулган көрүнүк жарныктар алынууда. Мындай кадам шаардын эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу максатында жасалып, муну менен жолдогу визуалдык кызуучудан арылтып, айдоочулар үчүн тынч жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Кыргыз Республикасынын курулуш тармагынын буйругунун негизинде ошондой эле Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин номер 44-токтомунун негизинде шаардын көркүм бузуу жана шаардын архитектуралык көрүнүшүнө ылайык келбеген көрүнүк жарнактарды алуу максатында бүгүнкү күндө Балыкчы шаарынын көрктөнүүнө санитардык тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан Балык шаарынын мэринин тапшырмасынын негизинде Экопосттун аймагында жайгашкан бир ушул жарнамалык шит алынды. Андан тышкары биздин ишкананын карамагында турган бир шит толук кандуу бүгүнкү күнү демонтаж иштери жүрүп, ал толук кандуу алынып, ишкананын карамагына өткөзүп берилди. Мындан сырткары архитектуралык долбоорлорду өнүктүрүүгө жол ачылат. Келечекте көрүнүк жарнактар шаардын архитектурасына кынтыксыз шайкеш келген стилдүү жана заманбап LED экрандар менен алмаштырылары белгиленүүдө. Жарнамалык такталардын ээлерине 3 жолу эскертүү берилди. Биринчиси 10 күн берилди, экинчиси 5 күн, үчүнчүсү да 5 күн берилип, азыркы учурда жарнамалык такталардын ээлери уведомление берилип, бүт баары немеде маалымат алынган. Азыркы учурда жарнамалык такталардын жеке тараптардыкынан бир жарнамалык такта алынган, анан биздин муниципалдын такталардан 2 такта алынды. Калгандары уже эртең бир күндөрү алабыз деген маалыматтар түшүп, уже иш алып барабыз. Жарнамалык такталарды алып салуу иши Балыкчы шаарынын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, тургундар жана коноктор үчүн анын жагымдуулугун жогорулатуу багытында атайын шаар мэринин тапшырмасы менен ишке ашууда. LED экран негизи жакшы, бир чети шаардын көркү болот, бирок чынына келгенде кичине кымбатыраак экен. Биз деле ошол аракет кылып коелу, ошонун ордуна кайра LED экран коелу десек кичине кымбатыраак болуп атат. Ошо варианттарын карап атабыз. Негизи биз LED экран ошо койсок деле жакшы болмок, бир четичи. Безопасность да, ал адамдарга кээ бир жерден кооптуу болот. Кээ бир жери ачык жерлер бар. Например, шамалдан кырсык экен, табияттын кырсыгы. Эчтеке кыла албайт экенсиң, куласа, ошо адамдарга деле кооптуу деп ойлойм. Эски металл конструкциялар өз ордун заманбап LED экрандарга бошотуп, шаарды инновациялык жана жагымдуу кылат. Жарнамалык структураларды жаңылоо Балыкчы заманбап жана ыңгайлуу шаарга айландыруунун дагы бир кадамы десек болот.